Биздин кыздарыбыздын жүрүш турушу өтө бузулуп кетти. Айрыкча студент кыздарыбыздын. Айыл жерлерден келишип, мына борборго келишип, окуймун деп ата-энесинин акчасын алып келишип, окушуп, анан кийин эле жанагы сойкулук менен машыгып кетип атышат. Так. Жакында эле биз мына бир ушундай жөнөкөй сыртынан карасаң үлпөт салон, болгон үлпөт салон. Сыртында ошо кирсең коридорунда жалаң баягы тойго чыга турган көйнөктөрдү сатабыз деп коюп коюшкан. А иш жагына кирсең, иш жагында жалаң кыздар, мына өткөндө биз бир эле түндө 30дан ашык кыздар бар экен. Ал жерге бир дагы кыргыз мындай улутундагы адамда эркек балдар жок экен. Бардыгы чет өлкөлүктөр. Чет өлкөдөн келген эркек жарандар, кытайлар, европалыктар өздөрүнүн жалаң бузулган жанагы үрп адаттарын кыздар менен ошол жерде олтурушат. Ичкен, жеген дегенин айтпай эле коеюн. Эманын бардыгын мына экранга айта берсең болбойт. Бирок ошол кыздарыбызды текшерип чыкканыбызда 30 кызыбыздын 98% бардык студенткалар болуп чыгышты. Мына 30 кыздын 29'u студент. Айыл жерлеринен келген студенттер ушул жерге келип, ата-энесин алдап, мен ушу окуп атам деп жүрүп, ушундай иштер менен машыгып атышат. Бул бир эле жерден тапканыбыз, бир эле жерден. А мындайлар канча жери бар? Бир шаардагы, канча шаарларыбыз бар, чоң шаарларыбыз бар. Мунушуга көңүлдөрүңөр бургула. Ошондой притондорду таап чыккыла жерлерден. Райондун тегерегинен карагыла. Кээ бир жерлерде райондордун тегерегинде үйлөрдө ошондорду жасап алып атышат. Айла жок, күрөшүшүбүз керек муну менен дагы биз. Айлабыз жок. Себеби бул кыз бала биздин келечегибиз. Улутубуздун келечеги, Кыргызстаныбыздын келечеги.